Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан калаада ипотекалык үйлөрдүн курулушу 5 объектте кызуу жүрүүдө. Алардын катарында Набережная 3 дарегиндеги ушул турак үйдө бар. 9 кабаттан турат, долбоордо заманбап шарттар каралган. Курулуш иштери 36% аткарылды. Бул жерде жалпы 8600 метр квадраттуу имараттын аянты, турак жайдын аянты 6700 метр квадратты түзөт. Бул жерде курулушка пайдаланган баардык сапаттуу материалдар пайдаланылып атат. Арматуралардын баардыгы Россия Федерациясынан алып келинген, сертификатталган. Андан сырткары бетондордун баардыгы бетон заводдорунун сертификаты менен келип куюлуп атат. Сапатына толук жоопкерчилик бар. Аталган ишкана ипотекалык жана үлүштүк курулуш шартында калкты турак үй менен камсыз кылуу багытында 2024-2027 жылдарга жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу концепциясын иштеп чыккан. Ишкананын үлүштүк курулуш программасы жарандарга жөнөкөйлөштүрүлгөн шартта өз баасында турак жайга ээ болуусуна мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, документациялык камсыздоодо жеңилдетүүлөр каралган. Анын алкагында бүгүн Айыл банк ачык акционердик коому менен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын ортосунда эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Ошол үлүштүк курулуш долбоорунун мөөнөтү болчу. Ал биз ар дайым 30% алдын ала төлөп, 3 жылдык мөөнөттө төлөп бүтүүнү талап кылчубуз. Анан акыркы практика көрсөттү, жарандарыбыз үчүн бул оор мөөнөт болуп атат. Ошондуктан биз Кыргыз Республикасынын бардык банктарга кайрылганбыз. Ошол кошумча кредиттөө шартында мөөнөтүн узартуу жөнүндө кайрылуулар жасаганбыз. Ага ылайык өлкө жарандары жашаган жерине каттоосуна иштеген ишмердүүлүгүнүн багытына карабастан 7 жылдан 10 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө шарты менен өз баасында турак жайлуу боло алат. Тагыраагы жарандар жердигине карабай аталган банктан күрөө менен 8% жеңилдетилген несияны алууга болот. 8% менен беребиз, 7 жылга беребиз, 30% собственный вклад болуш керек, же болбосо залог болуш керек. Пока үй, квартира салынып бүткөнчө бизге залог обеспечение керек. Анан биз бул мигранттарга да поддержка кылып атабыз, анткени мигранттар көп эле күйүп кеткен учурлары болуп атат, акчаларын жиберишет, чогулталбай калган убактар болуп атат. Ошон үчүн биз бул продукту мигранттарга дагы возможность берип атабыз, ушул үй алып калганга. Ош шаарында азыркы тапта 1127 батир курулуп жатат. 700дөн ашуун адам батир алуу үчүн келишим түздү. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуриков, ОТРК Ош.